Урматтуу Алымқадыр Садырдинович, мен ар бир реформаны колдойм, эми заманга жараша реформага кетишибиз керек да. Сиз мага анализ кылдыңыз да, бул фомустун баягы камсыздоосун өзүңүз кылып атканда башында түзүлгөндө эмнеге камсыздоону фомуска берген экен? Өзүңүз тактадыңызбы ошону? Элмирза Кылмырзаевич, бул ал кандай болуп, кандай берилгенин ар кандай сөздөр болуп атат. Ошол үчүн мен ага көп маани кылган жокмун. Азыркы кезде заман талабы фомус өзүнүн функциясы менен иштеш керек. Саламаттык сактоо министерствосу өзүнүн функциясын аткарыш керек. Ошондо гана реформа болуп, ошондо гана биздин элге саламаттык сактоо жагынан көп жардам болот. Эми реформатордун эң биринчи вазифасы, милдети ошол башында ушул туура эмес болуп калган дегенге бир анализ берип коюш керек да. Мен ойлодум эле сизде бар окшойт деп, балким мамлекеттик сырлар бардыр, айтпай атасыз. Ошондо мен азыр таң калып атам да, ошондо дагы ушундай депутаттар отуруп алып түзүшкөн да ошону. Страхованиядан тышкары камсыздоону берип койгон. Мен ал Жылдыз Эсенбековнаны колдоп кетейин деп атам да, туура эле болуп атат. Камсыздоо дагы сизге өтүп атпайбы? Бюджети менен кошо. Эми азыр муктаждыгы кандай ошону кайтып сизге кошкондун? Ошого жооп бериңчи анда. Бирок колдойм сиздин реформаңызды. Чочубай жооп бере бериң. Рахмат. Мынакей азыр кечип айтканга, фомус өзүнүн функциясы мурун 20% эле иштеген. 20% биздин элдерди полис менен камсыз кылган. Ошонун да 20%-inde биздин медиктер кылган. Азыркы кезде эмчи дегенде бардык жанагы зарплатаны, ремонтту, бүт бардыгын фомус өзүнө алган да. Ал болсо саламаттык сактоо министерствосу өзү аны кылыш керек, өзү зарплаталар бериш керек, ремонтту кайсы жерде, кайсы больница ремонтко муктаждыгын саламаттык сактоо министерствосу чечиш керек. Кайсы оборудование, кайсы больницада керек, аны да саламаттык сактоо министерствосу. Бизде чоң лечебный отделдар бар, ошолор менен азыр иштеп атабыз, ошолор үчүн ошолорду чечебиз. Фомуска биз өзүбүзгө мага өткөндөн кийин азыркы кезде астыбызга өкмөттүн, президентибиз чоң бизге задача койду. 100%ке кыргыз элинин медицинский страхование кылыш керек. Gördünüzбү, суроо бергендин дагы бир жакшы жери бар да, сизден мына сууруп чыгарып алдым. Анча-мынча түшүнбөй отурган суроолорго жооп алып алдык. Мейли эмне дейбиз, сиз дагы алып көрүңүз, иштеп көрүңүз. Анан көрө жатарбыз, дагы бир 2-3 жылдан кийин бирөө келип туруп айтаттыр, муктаждыгы жок, кайтып берели фомуско дейттир. Ушул камсыздоону. Ийгилик ишиңизге.